Урматтуу радио угармандар, биринчи радио өз уктурууларын улантат. Эфирде таңкы бурулуштун негизги маселеси. Студияда Мирлан Айталы жана Талайгүл Чабдарова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Ал эми режиссердук пульта Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморовдор иштеп жатат. Урматтуу угармандар, биз бүгүн сиздерге мындай бир күндө эле болуп жүргөндөгүдөй эмес, бир кызыктуу маекти сунуш кылалы деп турабыз. Анткени кечээ күнү ошол белгилүү дүйнө жүзүнө мындай бир белгилүү болгон өзгөчө бир чыгарма кыргыз тилине которулуп, ал жалпы окурмандарга сунушталып жатат. Ал кайсы чыгарма, аны ким которду деген дагы силерде кызыгуу пайда болуш керек. Биз ушул багытта сөз кылуу үчүн мына ошол бардыгыбыз күткөн белгилүү чыгарманы кыргыз тилине которгон котормочу журналист Болотбек Жумабаев агайыбызды студияга чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кутмандыгыңыз менен. Мен эске сала кетейин, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Студиянын телефон номерлары 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90 жана ошондой эле Facebook баракчасында, Facebook соц тармагында биринчи радио аттуу баракчасынан түз эфирден көрө аласыздар. Мирлан, эми сөзүбүздү баштай берели. Угармандарды да кызыктырып койдук. Биз кызыктуу маек сунуш кылабыз деп чын эле кызыктуу кылганга аракет кылалы. Мына кечээ күнү баягы Гиннестин рекорддор китебине кирген чыгарма Алхимик романы кыргыз тилине которулду. Анын автору Паула Коэльо. Бул романды мына биздин агайыбыз Болотбек Жумабаев агай которгон экен. Алгач ушул китеп жөнүндө билип албайлыбы, эмне болуп которуп калдыңыз, кандай котордуңуз, чыгышы жөнүндө сөз кылып алалы. Абдан туура деп ойлойм. Сөздүн башында могу Алхимик романын басып чыгарууга көмөктөшкөн инсандарыбызга ыраазычылык билдирип коюн туура деп ойлоп турам. Себеби алардын жигердүү көмөгү болмоюнча бул жакшы саамалык биздин кыргыз окурмандарына жетпей калышы мүмкүн эле. Олу ушул Принт Экспресс басмасынын жетекчиси Бакыт Султановго терең ыраазычылык билдирем. Бакыт мырза ушу жазуучунун Испаниядагы өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө жол ачып, көптөгөн уюштуруу иштерин моюнга алды. Китепти дагы сапаттуу чыгарып бергенге ошол өзү көмөктөштү. Китепти белгилүү сүрөтчүбүз, Кыргызстандын мамлекеттик туусунун авторлорунун бири Бек Жайчыбеков агабыз жасалгалады. Кезинде ушу белгилүү сүрөтчүбүз мектеп, адабият, Шам жана Кутаалам басмаларында башкы сүрөтчү болуп иштеген. Жасалгалоо иштеринде тажрыйбасы абдан чоң адамда. Учурунда ушу Түркмөнстан, Белоруссия, Казакстан, АКШ, Швейцария мамлекеттеринин ошондой эле Сорос Кыргызстан фондунун китептерин көркөмдөп, эл аралык китеп көргөзмөлөрүндө жеңүүчү болуп жүргөн. Балдардын жана окуу китептерин көркөмдөөгө катышкандагы эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, кыргыз маданиятына мыкты кызматкери наамына татыган. Негизи мен ойлойм, ушу обол айтып кое турган нерсе, котормо, көркөм котормо. Ар бир улуттун адабият, ар бир улуттук адабияттын бир маанилүү бөлүгү десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан ааламга тараган дүйнөлүк бестселлердин кыргызчаланышы бул кыргыз адабиятындагы саамалык десек туура да. Адабиятыбыз ушул мамлекеттик колдоодон аксап турган чакта муну жаңылык катары эсептеген туура болот деп ойлойм. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой улуттук адабият элдин тарыхы, анын калыптанышы менен шартталат эмеспи? Мына ошол улуттук адабияттын өнүгүшүнүн негизги багыттарынын бири бул дүйнөдөгү башка улуттук адабияттар менен өз ара карым катнашы десек болот. Ушул багытынан алганда котормо олуттуу орун ээлейт. Себеби котормо адабиятты өнүктүрүүгө жигердүү салымын кошуп турат. Котормо элдерди жакындаштырып, дилди дилге жакындаштырат, адамдардын дүйнө таанымын кеңейтет, ички рухуй дүйнөсүн байытат, турмушка карата көз карашын калыптандырат. Адабият, адабий чыгармалар аркылуу калың журтчулук, айрыкча жаштарыбыз дүйнөлүк адабий казынадагы мыкты чыгармалар менен таанышып, көркөм табитин тарбиялат. Ошондуктан Алхимик романы океандын нары жагындагы алыскы континентти жакын кылып, элдердин ортосундагы маданий көпүрө катары кызмат өтөйт деп ойлойм. Азыр биз могу өткөл мезгилде жашап жатпайбызбы? Рынок заманы, капиталисттик доорду баштан кечирип жатканда,
ар бир адам турмушта өз ордун табууга умтулуп жаткандыгы бразилиялык жазуучунун алхимик романын кыргыз окурмандарга өз аз да болсо көмөктөшөт деген ишеним бар. Анткени ушул өткөн заманда доор алмашып, системалар урап, жаңысы калыптанып жаткан шартта көп адамдар ушу турмуштагы өз ордун аныктоого абдан оочулуктуруп жаткан талаш. Ал эми алхимик романындагы негизги өзөгү ушул адам баласы турмушта өз ордун табууга тийиш. Бул милдет, бул адамдык вазипа, адамдын өмүрүндөгү эң негизги нерсе деген ойду баса белгилеп турат. Жакшы, жакшы экен. Ооба, эми ушул котормого келсек, кандай эмне себептен ушу алхимикти которууга кандай бир максаттар менен эмнеге ушул чыгармага тиш салдыңыз? Ооба, тандап алдыңыз деген бир суроо. Бул абдан жакшы суроо болуп калды. Себеби мына жогоруда айтып өтпөдүмбү? Ушул азыркы шартта ушул алхимик романы ушул биздин замандаштарыбыз, биздин ушул адамдарыбыздагы күндөлүк эмесине жооп бергидей, суроолорго жооп бергидей нерселерди камтыйт да. Себеби Паоло Коэльонун бул чыгармасы, алхимик романы, дүйнөдө 80ден ашуун мамлекеттин окурмандары окуп, 85 миллион даана менен чыгарылып, анан кийин эң көп чыгарылган, басмадан көп чыгарылган көркөм чыгарма катары Гиннестин рекордтор китебине кирген. Демек, ушул 80ден ашуун дүйнөдөгү мамлекеттер окуп жаткан адабий казынадан кыргыз окурмандары дагы ошол казынага мындай энчилеш болуп, ошол менен таанышса, кыргыз окурмандарынын дагы дүйнөсү кеңейип, көз карашы калыптанып, бул турмушта өз ордун табууга аз да болсо өзүнүн салымын кошот деген ой менен жасалган ушул тилек болду да. Ошончо мамлекетте окулуп, ошончо тилге которулуп, анан Гиннестин китебине кирип аткандан кийин, демек бул жалпы адамзаттык баалуулуктар камтылган, бардык ошол бир ошо жанагы китептин каарманы деп атпайбызбы? Ошонун эле маселелери, көйгөйлөрү, демек жалпы адамзатка тиешелүү маселелер десек болот. Ошо эң негизги нерсе бул дүйнөдө бардык окурмандардын сүйүп окуп аткан ушул болуп атат да. Себеби бардык адамдар, мындайча айтканда, ал кайсы динди тутпасын, христиан болобу, мусулман болобу, же Будданы эметеби, кайсыл континентте жашабасын, кандай системада жашабасын, эң негизги нерсе бул адам өзүнүн турмуштагы ордун таап, өзүнүн жолун, өзүнүн чыйырын чаап кетиш керек. Ошондо гана адам баласынын турмушу бул мазмундуу болот деген эмени, мындайча айтканда, миллиондогон адамдар издеген суроого бул романда жооп бар. Болотбек агай, ушул биздин угармандарды кызыктырыш үчүн бир мазмунун айта кетпейсизби? Эми мунун мазмуну бул роман притча да өзүчү. Анан роман притча болгондо дагы бул жөнөкөй эле, мындайча айтканда, кыргыз окурмандарына жакындыгы дагы бар. Себеби Сантьяго башкы каарман. Бул мындайча айтканда жөнөкөй эле койчу. Бул жөнөкөй койчу өзүнүн койлорун күндө жайытка айдап чыгып, өзүнүн дүйнөсү бар, өзүнүн мындай максаттары бар турмушта. Ушул анан кийин бул Сантьяго өзүнүн негизги эмеси. Бул издемчил жигит да. Ушул менин турмушумдагы өз чыйырымды кантип тапсам болот? Ушул койдун артынан жүрүп табамбы? Же башка жолдор барбы? Ушунда болот да. Анан кийин өзүнүн турмушундагы, мындайча айтканда, бул чыгармада кээде мындай мистикалык эме, мындай нерселерди аралашып кетет да. Мындайча айтканда, бир пайгамбарлар бар. Ошолор келип, аны менен жолугушуу жүргүзүп, анан кийин айтат да, сен өзүңдүн жолуңду табышың керек деп кулагын мындайча айтканда аңгемелешип. Анан ал
өз ичинде жүрөгүндө катып жүргөн сыр ошол болчу да. Анан ойлойт, мен кандайча табышым керек? Мен ушул койдун артынан жүрүп табамбы, же кандай дейт. Анан ошондон башталып, анан кийин өзүнүн дүйнөлүк эмесин, мындайча айтканда, кой, бул койду анан кийин ушундай эме келет, жагдай келет, ушул багып жүргөн койлордун баарын сатышка туура келет да, өзүнүн турмуштук чыйырын табыш үчүн. Анан бардыгына макул болот ал жигит. Себеби максаты чоң. Өзүнүн чоң максатты көздөп туруп, анан кийин ошо менен жолго чыгат. Анан акыр аягында бул эмеси роман позитивдүү эмеде аяктайт. Өзүнүн ушул чоң өз чыйырын издеп табууда бул кыйынчылыктарды баштан кечирет, чөлдө согуштардын эмесин башынан кечирет. Бирок ошол эле кезде жакшы нерселерди, өзүнүн алгачкы сүйүүсүн жолуктуруп, ушул эң улуу сезимди баштан кечирип, мен ушу таптым өзүмдүн сүйгөнүмдү. Мен сүйгөнүмдү таап, ошо менен чектелип каламбы десе, жок. Сүйгөнү да түрткү берет ага. Өз чыйырыңан кетпе, калбагын жолуңан дейт да. Мен деген чөлдүн кызымын. Мен көнүп калгам дейт. Биздин аталарыбыздын эмеси ушундай. Биз күткөнгө көнүп калганбыз. Ошон үчүн сен өз чыйырыңды эмете. Кудай Тааламдын жазмышы болсо, сен кайтып келесиң дейт. Жок болбосо, анда баягы Кудайдын жазмышы ошол болот экен. Ошон үчүн сен калбагын деп адагы түрткү берип, бирок акыр аягында өзүнүн мындайча айтканда көздөгөн максатына жетет. Чыгарма жагынан аябай кызыктуу окшойт, мен да кызыгып кеттим. Анан бул сиздин айтууңуз боюнча баягы адамдын өзүнүн ички дүйнөсүн байыртууга, анан койгон максаттарына жетүү, анан ар дайым бир жерде турбай мындай изденүү жолуна түшкөнгө мындай түрткү болот экен да. Реалдуу турмушта деле бир түрткү бере турган, ойлонто турган чыгарма катары кабыл алсак болот. Болбосо койлорун жайып коюп эле турмушка баштамактай, абакаты жүрө бербек дегендей. Себеби жайыттарды жакшы билет. Кыргызча айтканда бул кырдын эмесинен тиги колотко айдап, дирбис алып дегендей. Ушул жерден дагы бир ой пайда болуп атат да, Мирлан өтө кызыктырып койбоду болот байке дагычы, жөн эле отура берсе болмок, бирок бир максатты көздөп ошого умтулду депчи. Анан негизи эле биз адабий чыгарма, ушундай котормолор болобу, кандай болобу, ушул каармандарды каарман катары мындай алыс же сахнада же китепте карабай, мындай турмушта да ошол нерсени сабак алып, турмушта ошол адамдарга дагы, жаштарга дагы мындай бир түрткү боло тургандай кабыл алуучу мезгил дагы бүгүн ушул учурда окшойт да. Ортодо баягы эгемендүүлүктүн жылдары китеп окулбай калды, театрга эл барбай калды деп эле тынчсыздана берчүбүз да. Бүгүнкү күндө кандайдыр бир деңгээлде ушул биздин өзүбүздүн улуттук же кыргыз адабияты, маданияты, искусствосу эмес, дүйнөнү багындырган ушундай чоң шедеврлерге кызыгуу күчөй баштады да. Бул дагы коомду тарбиялоого, деги эле жаштарды тарбиялоого да өзүнүн бир таасирин тийгизсе керек. Ооба, мен жеке ынанымда бул процесс ушул дүйнөлүк адабий мындайча айтканда мыкты чыгармаларга умтулуу бул башынан эле биздин кыргыз адабиятында боло келген нерсе да. Көрүнүш да. Себеби булардын ичинен эң чоң, мисалы үчүн котормочуларыбыз, мисалы үчүн Алкул Осмонов, Шота Рустебелинин Жолборс терисин жамынган баатырды ушунчалык деңгээлде которгон, аны кыргыз окурмандар кыргыз чыгармасы катары кабыл алат да. То есть мындайча айтканда бул маселе дайым эле элдин арасында, элдин жүрөгүндө жашап келет да. А кеп ошону мисалы үчүн жеткирүүдө жазуучулар, мисалы үчүн же болбосо котормочулар жеткириш керек дегендейчи. Албетте ал жеткирүү маселеси абдан чоң маселе. Кезинде мисалы үчүн мурдакы доордо бул маселени адабиятты, котормону мамлекет өзүнүн мындайча айтканда канатын алганда муну каржылаган, муну колдогон, муну баягы социалисттик пландык негизде системалуу жүргүзгөн да. Мамлекеттик деңгээлде. Эми азыркы шартта, жана мен айтып атканым ушунда да, азыркы шартта мына 30 жыл болду, 30 жылдан бери өзүңүздөр байкап атасыздар да.
Жазуучулар союзу мамлекеттик мындай эмеден каржылоодон калды. Коомдук уюм катары өзүнүн мындайча айтканда жашоосун улантып атат. Мирлан сурооңор. Болотбек мырза, мына айтып кетпедиңизби, биз дагы белгилеп кеттик ушу 80ден ашуун тилге которулган деп. Анан ушу оригиналдан которулганы менен ошол башка тилдерге которулганда мазмуну жагынан сиз жаңы айтып кеттиңиз, баягы жеткирүү өтө маанилүү депчи. Ошо мазмуну жагынан мындай айырмаланып калбайбы оригинал менен ошо которулган вариантынан? Эми бул мазмуну жагынан айырмаланыш кыйын. Себеби ар бир котормочу эң негизги вазифасы, эң негизги милдети бул түп нускасын, эң негизги нерселерин сактап калуу. Сөзмө-сөз которуу эмес, нуска эмесин. Ошон үчүн көркөм котормо дейт. Анан кийин мен бул котормо өзү Александр Богдановский деген орустардын мындай чыгаан котормочусу бар да. Буга ишеним чоң да. Себеби бул испан жана португалия тилдеринен эң чоң котормочулардан болуп эсептелет. Өзү искусство таануу илимдеринин кандидаты. Анан кезинде мисалы Жозе Сарамага, Жорж Амаду, Карлос Фуэнтес, Марио Вергес Лиос, ушул айтылып аткан мисалы үчүн Пауло Коэльону дүйнөгө дүңгүрөткөн жазуучуларды орус окурмандарына тааныштырган адам да. То есть мындайча айтканда бул кишинин эмеси бийик чыгармачылык даремети бийик. Onun көптөгөн мисалы үчүн эл аралык сыйлыктарда котормочу катары сыйлыктарга татыктуу болгон адам. Мунун мисалы үчүн акыркысы мына 10-жылы мастер сыйлыгына татыган эме да. Бул абдан калемдин эң чоң чебери. Болотбек агай, анан ушу котороорду негизи мен процессине кызыгам да. Сиз биринчи китепти окуп, өзүңүздөн мындай өткөрүп алып, анан кайра башынан келип туруп анан которосуз, бул күнү түнү ойлонуп, ошону мындай көзүңүз жумганда ошону элестетип, ушундай которосуз, бул мындай процесс котормочунун өзүнүн мындай иш процесси кандай болот? Иш процесси, ооба. Өзү негизи котормо бул чыгармачылыктын бир эмеси да, тармагы да. Анан ар бир котормочунун өзүнүн эмеси болсо керек. Мен мисалы үчүн бул алхимик чыгармасын мурда эле көп бир эмес 2 жолу окуп чыккам да. Бул аябай мындай таасир берген, жакшы эме берген. Анан эми баягы жакшы каалоо, жакшы тилек менен онун ишке ашырылышы бул ортосунда көп убакыт, көп эме бар да. Бул жерде уюштуруу, каражат маселеси дегендей, ошолордун баарын эметкенге мындай чечкиндүүлүк керек. Анан бул мына Коэльонун жана романында да ушундай нерсе бар. Мактуб деп коет да, мындайча айтканда Кудай жараткандын жазмышы ушул болсо, куарынын акысы барбы деген кыргызча айтканда ушундай эмени айтат да мунун эмесиндечи. Себеби жараткан, мен ойлойм, ушул нерсе бул өзүнүн Пауло Коэльонун алхимигине да туура келет, кыргызчаланышына. Себеби ушундай жараткан өзү ушул бардык нерселерди, шарттарды ушуга ылайыктап келгендей да. Ушул бышып баары ийленип, анан кийин эми баягы кичине эмесин кеңейтип айтып коеюн да, жөнөкөй эмесин айтып коеюн. Ушул ойдо жүрүп, эмеде жүрүп аткан, анан которсок деп, анан кийин мен улуу келиним Айгерим ушундай бир эмелерди айтып калды. Атасы эметип жүрөт, ушул эмени карап көрбөйсүзбү? Бул аябай жакшы эме болот. Ушул чыгарманы, ушул чыгарманы которуп кыргыз окурмандарына тартууласаңыз абдан жакшы болот эле деп дагы өзүнүн оюн айтып калды да. Биздин ойлорубуз мындайча айкалышып, анан кийин акырында мынакей ушундай жакшынакай, мен ойлойм, долбоорда азыркыча айтканда ишке ашып, кыргыз окурмандарына тартууланып атат. Канча убакыт кетти ошондо Болотбек ага? Эми мунун эмесинде которуп, бет ачары болуп, бүттү. Бул өзү 1 жылдык эмгек болуп калды десем болот да. Анан кийин уюштуруу маселелери дагы өзүнчө автордук укукту алыш. Ушул кандай экен? Мисалы
баягы алардын ишенимдүү адамдар менен келишимдер болобу же эмне өзүнө кантип иштешат ошол? Сөз бул автордук укук, бул дүйнөдө таанылган юридикалык эме да. Ар бир чыгарманын автору өзүнүн укугун өзүнүн мындай өкүлдөр аркылуу коргоп турат. Анан мунсуз мисалы үчүн чыгарып коюш, эми мындайча айтканда жанагы пиратство болуп калат да. Ошондуктан биз жакшы мындай мыйзам жолу менен баралы деп, мен жана сиздерге айтып атканым Бакыт Султанов, Print Express'тин эмеси. Ошол эмелердин баарын сүйлөшүүлөрдүн баарына жол ачты. Ошолордун баарына кол коюшуп, келишим жасалып, кол коюшуп, баардыгын бүткөндөн кийин, анан кийин тиешелүү баягы юридикалык эмелер жасалып бүткөндөн кийин, жол жоболор жасалгандан кийин, анан кийин ушул жарык көрүп атат да. Анан калса бул дүйнөлүк мындай чыгарма болуп атпайбы? Бестселлер канча тилге которулган, канча жанагындай бир өзгөчө статустары дагы бар чыгарма болуп атат. Демек, ошол сүйлөшүүлөр дагы баардыгы эл аралык келишимдердин деңгээлде болгон экен да. Азыр биз угармандардын эсине салып коелу, 0502 39 21 90 0312 39 21 90 телефондор аркылуу биз пикирлерди угалы. Бизде угарман бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Бишешенен Элемек Төрөкан. Угуп атабыз. Чыгарманын аты алхимик. Бул чыгарманын кандай кыскача мазмуну кандай түшүндүрмөнү берет? Бул терминди которгондо кандай маанеге болушу мүмкүн? Чыгарманын кыскача мазмунун бере алабы алхимик? Алимов. Алхимик. Рахмат сурооңузга. Бул алхимик деген бул металлдан алтын жасоонун эмеси да, жолу. Алхимиктер ошол адамдар. Мындайча айтканда, анан окмуштуулар экен да, анан кийин ошол ар бир адам баласы мындайча айтканда байлыкка эмеге умтулат эмеспи? Анан кийин бир кезде ошол алхимия аябай ушунчалык өнүгүп дүйнөдө. Анан ушул адамдар металлдардын баардык металлдарды, темир, башка чоюн немелерди ушу алтынга эметүүнүн жолу бар экен, айлантуунун жолу бар экен деп ошонун үстүндө иштешкен да. Анан кийин бу дагы мындайча айтканда өтмө жакшынакай мааниси, бул адам баласы алтынды истейби, эмнени истейт, кайсында адам баласы өзүнүн мындайча айтканда чыйырын табат? Байлыктабы, бийликтеби, же башка жол бар бекен ошого деген эмеге мындайча айтканда бул притча, роман притча деп эметип аткан бекерден эмес да, кыргызча айтканда баягы уламыш сыяктуу эмеси бар да. Философиялык мааниси бул баардыгын деген башын коштуруп турат. Бизде дагы бир нече суроолорубуз бар. Мирлан экөөбүздүн алхимиктен сырткары сиз буга чейин дагы котормочулук менен алектенип жүргөн экенсиз, Ооба. Ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Кошумчаңыз барбы? Бир нерсе айтайын деп турасызбы? Мен ошол бул окурмандардын суроосунан улам Паоло Коэльо автор өзү жөнүндө да кичине ким бол, ушунчалык дүйнөнү багындырган. Ооба, кандай адамдын чыгармалары дүйнөнү багындыра алат деген бул чоң суроо да. Ооба. Бардык эле жазуучулар дүйнөдө көп, бирок баардыгынын эле чыгармасы Гиннес китебине кире бербейт да. Мунун дагы мисалы үчүн өзү негизи Паоло Коэльонун турмуштук философиясы абдан позитивдүү мүнөздө да. Өзү негизи бул жазуучу, анан акын. Бул 30га жакын чыгарманын автору да. Анын чыгармалары ар качандан бир качан ушу окурмандардын турмушка ишенимди, күч кубат берип турат да. Баардык чыгармаларын бириктирген эме мындай кызыл сызык десек болот да. Келечекке ишеним тартуулап турат да. Ушул алхимик ошолордун бири десем болот да. Ушул адам баласынын тагдыры жакшылыкта өнүгөт. Ар бир адам баласы буда жараткандын пендеси. Бул мындайча айтканда биздин философиябызга дагы абдан мындайча айтканда кыртышыбызга да абдан жакын да мунун ойлору да. Анан жазуучунун эң башкы вазифасы бул адамдардын турмушу жакшылыкка бурууга, бактылуу болушуна түрткү берип турат да. Анан себеби
эң негизги жана окурман суроо берип атпайбы, ушуна бекеринен айтпайт. Бул жазуучунун бир аты сөздүн алхимиги деп аталат. Себеби жакшы позитивный эме берип турат, дем берип турат. Бардык чыгармаларында ушундай да. Анан бул өзү Бразилиядагы академиясынын мүчөсү, көп сыйлыктардын ээси да. Бул адамдын мисалы үчүн ар бир эле жазуучунун чыгармалары президенттерге цитата жасай бербейт да. Бул кишинин цитатасын кезинде мисалы үчүн Барак Обама Рио де Жанейрого сапар жасаганда ошонун сөздөрүн пайдаланган да. Мындай мен айта кетейин, биз дейт, өз эркибиздин, өз сүйүүбүздүн күчү менен дейт, өз тагдырыбызды жана көптөгөн башка адамдардын тагдырын өзгөртө алабыз дейт. Бул ой, ушул Коэленин ою да. Бул цитата кимдики да. Анан өзү негизи бул атак да Коэлен ушунчалык мисалы үчүн дүйнөнү дүңгүрөткөн оңой олтон келген эмес да. Кезегинде ал ушу ата энесинин тилинен чыгып психушкага жатып чыккан жагдайлар да болгон да. Анан ошол жазуучунун эмеси, мындайча айтканда, чоң эмеси, ал ошол кезинде ошол өзү психушкага жаткандыгын утушка айландырат дагы. Вероника решает умирать романында башкы каармандын ички сезимдерин ушунчалык терең бере алган, себеби өзү башынан өткөргөн да. 3 эмеден өткөн. 3 жолу мындайча айтканда дарыланып чыккан да. Анан кийин ошол роман эң кызыгы, ушул роман жарыяланган 1 жылдан кийин анын үзүндүсү мисалы үчүн конгрессте, Бразилиянын конгрессинде окулуп, анан күч колдонуу менен госпиталдаштырууга тыюу салуу тууралуу мыйзам кабыл алынган. Ошондо мындайча айтканда биздин эмебизге алганда депутаттар ошол эмени цитатага келишип, анан ушул мыйзамдын кабыл алышына, себеби ага чейин деле бул мыйзам бир нече жыл талкууланган. Кабыл алынган эмес. Ушул мындайча айтканда Вероника решает бул романы, жана айтылуу романы болгондон кийин ошондогу эме түрткө берген да. Мындайча айтканда бул жакшы нукка эме жол ачкан роман эме чыгармачылык болуп атат да. Анан кезинде ошол айтып атпаймынбы? Кезинде бул жанагы ушул жолго чейин жетиш үчүн хиппи билесиздер да. Дүйнөдө хиппи кыймылы болгон. Коэле ошол кыймылдын мүчөсү болгон. Кыймылга да катышкан, баңгизат пайдаланууга чейин мындай барган. Ушул мындайча айтканда, анан кийин ушул бардык эмесин баштан өткөргөндөн кийин азыр мисалы үчүн өзүнүн институтун түзүп, каргартан адамдарга, анан кийин жетим балдарга жардам берет да. Азыр кайсыл жерде жашайт ал? Рио де Жанейро. Бул өзү бразилиялык болгону менен теги өзү көбүнчө Европа менен ушу Бразилиянын ортосунда жашайт да. Анан эми бизге жакын эмелерин айтайын, ушу 2006 жылы ушу Россияга келип кеткен бул кишичи. Келип мына Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Байкал, Владивосток шаарларын бүт кыдырып чыгып, жаңылбасам Владимир Путин менен дагы жолугушуу болгон жагдайлар бар да. Анан өзү негизи өзүнүн чыгармачылыгы боюнча Коэле өзүнүн мисалы чыгармаларын азыр интернет чыгып, интернет айрым жагдайларда мисалы үчүн айрым авторлор анын укугда эркин мындай акысыз жүктөп алууга уруксат беришпейт да. Бул киши акысыз жүктөп алууга уруксат берет. Анан кийин бул киши айтат да, акысыз жүктөп ала бергиле дейт. Жакса, өзүңөр көңүлүңөр көтөп келсе, анда китеп вариантын каалагандар сатып алсаңар болот. То есть эч эметпей дейт да. Анткени себеби ар бир жазуучунун эң негизги максаты бул өзүнүн чыгармалары окулуш керек дейт. Ал гезит түрүнөн окулабы, интернеттен окулабы, ал окурманга жетиши эң негизги маселе экен, ооба. Негизи демек баягы чыгармачылыгы менен ошол коомчулукка дагы, элге дагы, ошол жашаган мамлекетине да таасир эте ала турган дареметтеги жазуучу экен да. Ошондой деңгээлге көтөрүлгөн жазуучу биздин мындайча айтканда Кыргыз Адай чөйрөсүнө мындайча
чыгармасы келип атат да. Биринчи чыгармасы элеби кыргыз тилине которулган, сиз которгон бул жазуучу? Мен мурда бул автор Павел Коэльонун автордун чыгармасын көргөн элеңиз. Биз да укпаптырбыз, Мирлан? Болотбек агай, жанагы китеп вариантын деп калбадыңызбы? Анан биздин угармандар кызыгып калган болсо, кайсы жактан кантип китеп вариантын, кыргыз китеп вариантын кайсы кыргыз тилиндеги? Кыргыз тилиндеги алып сатып алып окуганга кайсы жерде мүмкүнчүлүк кандай таратылат бул китеби? Эми мындай да, кече күнү тиги бет ачары болуп атканда да ушул суроону беришти да. Бул абдан чоң маселе да. Анан бул нерсе бардыгы эле бир кишиге такалып калат экен да. Азыркы шартта, мисалы үчүн, чыгарган киши, кызыктар киши аткарыш керек да. Сиз өзүңүз да айтасыз, бир кишиге деп. Ошондуктан мен ойлойм, биздин негизги китепканаларыбызга, кече да суроолорго ошо жооп бердим. Биздин негизги борбордук китепканаларга, анан кийин ушу республиканын баягы областтык китепканаларына акысыз жеткирип берүүгө аракеттенебиз. Анан экинчи эмеси жана таратыштын да экинчи жолу бул сатык да. Негизги жолу. Сатыкка мунун да жолдору бар экен, өзүнүн патент алып, ошол менен аракеттениш керек экен, мыйзамдуу жол. Мыйзамдуу жолдору. Анан китеп дүкөндөрүнө коюлат булчу. Анан кийин эркин эле коюлат, ошол жерден алыштырат. Канча даана ошондо? Болотбек агай. 2000 тираж, жакшы экен. Эми биз бул чыгарма жөнүндө көп эле маалымат алдык окшойт, жана да белгилей кеттик, ошо сиз буга чейин да котормочулук менен алектенген экенсиз да? Негизи мен тиги өзүм журналисттик жолду дагы ошо котормочу редактор катары баштагам, Ленинчил жаш газетасынан. Ленинчил жаш газетасынан бир нече жыл ошо котормочу болуп иштегем да. Андан кийин дагы ошол которма менен алектенип жүрдүм. Анда жана өткөндө жогоруда айтпадымбы? Басмасында, адабият басмасында, Кыргызстан басмасында жыл сайын план боюнча советтик жазуучулардын белгилүү чыгармалары которулчу. Ошол эмеге 80-жылдардан баштап катышып, бир топ авторлордун аңгемелерин, повесттерин которгонго катышканда. Анан кийинки кезде ушул Белоруссиянын чыган дүйнөгө таанымал жазуучусу Василий Быков деген бар. Бул Василий Быков согуш темасын мыкты ачып берген, мындайча айтканда, эң чыгаан жазуучулардын бири да. Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Лениндик сыйлыктын лауреаты, социалисттик эмгектин баатыры болгон адам. Ошонун чыгармаларында көптөгөн повесттер кыргызчаланган. Анан мен ошонун «В тумане» деген повест котордуңузбу? Андан тышкары кезинде Россиянын чыгаан журналисти Василий Песков деген болгон. Ошол адамдын согуш жана адамдар сериясы чыккан. Ошондо эң мыкты адагы согуштун эмес, согуштун темасына кызыгып калган бекерден эмес да. Себеби менин атам дагы ушу согушка катышкан фронтовик адам болгон. Ошонун Атанын соту деген эң белгилүүсү Атанын сотун которгон да. Мындайча айтканда котормону өмүр бою мындай алып келатам да. Анан кийин өзүңүздөр белгилүү, мен мамлекеттик кызматтарда иштедим, ал кезде убакыттын эмеси боюнча тартыштыгына байланыштуу көп эмес. Эми азыркы учурда мынакей кол бошоп мындай анча-мынча чыгармачылык эмелерди кармаганга мүмкүнчүлүктөр кеңири убакыт болуп калган экен. Болотбек агай, жана айтпадыңызбы, өзүңүздү айтып баягы бир кишиге эле келип такалып калат экен ушу уюштуруу каражат жагы депчи, китепти таратуу боюнча. Анан сизге жана атап кеттиңиз бир нече адамдардын аттарын, бирок мындай демөөрчү жагынан же мамлекет тарабынан мындай бир жардамдашуу, көмөктөшүү бир кол узатуу? Жок, андай ошол көмөктөшкөндөргө ыраазычылык билдирбедим. Алар мындай баягы уюштуруу эме жагына көмөктөшкөн адамдар, мен абдан ыраазымын,
Султановка, Бекбайкеге ошо жасалгалаганга. Анан эми бул азыр мындай да ыктыярдын жумушу да. Ооба, ыктыярдык, ооба. А мындай мамлекеттен эч кандай жок, мамлекет кызыгып да көрдүңүз беле? Ушундай бир жолдору бар экенин көргөм. Эми бул өтө узак процесс болуп калат да. Балким бул ишке ашпай да калышы мүмкүн да, мисалы. Убактыңызды жоготуп коймок экенсиз да? Убакыт да өтөт, анан кийин ал ишке ашпай да калышы мүмкүн, мисалы үчүн аны карап отура берсеңиз да. Ошон үчүн бул жерде мындайча айтканда демилге керек да адамдынчы. Ушул эгерде көздөсөңүз бир нерсени өзүңүз мындайча айтканда жанагы финансы, калган маселелерин дагы өзүңүз чечишиңиз керек. Ушул автор мына бразилиялык деп атпайбызбы, бразилиялык болуп атабы? Анан негизи биз Бразилиянын киносериалдарын, мындай бир мелодрамаларын көргөндө, буларда ушундай эле баары жакшы, майкөл сүткөл, анан ушундай маселелер гана биринчи планда болот экен десек, көрсө ушул дүйнөнү багындырган, адамзаттык көйгөйлөрдү көтөргөн, бир эле ошол өлкөгө эле эмес, жалпы адамзатка тиешелүү маселелер козголгон автордун өлкөсү экен да, Анан ушул сыяктуу чыгармалар, ошол эле Алхимиктин кыргыз тилинде мисалы окурмандарга жетиши, бул коомчулукту тарбиялоого, анан мындай бир жөн эле китепти окуп таштап коюп эмес, аны андан ары дагы өркүндөтүп, кандайдыр бир ошондон үлгү алып, же болбосо мындай бир жаңы багыттарды, максаттарды алдыга койгонго дагы таасирин тийгизет го дейм. Ооба, өзү негизи адабияттын эң негизги вазипасы, эң негизги максаттарынын бири ушул адам баласынын дүйнөсүн тазартуу, руханий эмесин байытуу, турмушта өзүнүн жолун истегенде ошого кандайдыр бир түрткү берип көмөктөшүү да. Мындайча айтканда, жакшы жолго, жакшы нукка бурууга аракет да. Ошол катары, мисалы үчүн адабият өзүнүн негизги милдеттеринин бири ушулда. Ошондуктан, мисалы үчүн, бул жана да айтып атпадык, Бразилияда болобу, же болбосо башка континентте болобу, Европада болобу, Азияда болобу, анда эмес. Азыркы шартта бул эмелердин баардыгынын башын коштурган, мисалы үчүн, эң чоң философия. Турмушта мен бул турмушта кантип өз ордумду табам? Байлыктан табамбы? Бийликтен табамбы? Же болбосо башка жолдон табамбы? Ушул өзүн жолун таап, анан кийин ошол жолго өзүн мындай толук канааттанып, мен бул турмуштагы жашоодогу вазипамды аткардым деп ошол канааттангандай болуш керек да. Ушул нерсе бул камтып турат да, алхимик эмесинде да. Анан эң эмеси мунун жана мен айтып атпаймынбы, жакшы жолго, позитивный эмелерге түрткү берет депчи. Мунда ушул нерсени баса белгилеп айтат да. Мындай дейт да. Эгерде бир нерсени абдан мындай кааласаң дейт, бул бүт аалам сизге ошонун ишке ашышына көмөктөшөт. Мындайча айтканда, сиз аракеттенишиңиз керек, эмгек кылышыңыз керек дегенге түрткү берет да. Ушунун мындай баалуулугу мен ойлойм да, жана 85 миллион эме менен даны менен 80ден ашын мамлекетте элдердин баары жөн эле бир эмени чыгарманы окубайт. Муктаждык болгон үчүн окуп аткан үчүн. Ошол ар бир окурман бул романдан өзүнүн истеген суроого жооп табат деп ойлойм. Биздин залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов дагы ошол да, мисалы, ошол бүткүл адамзаттын башындагы көйгөйдү кичинекей бир кыргыз айылынан, анан ошонун бир каарманы менен берип койгондугу үчүн дүйнөгө алынып атат да, Ооба, туура айтасыз. Мисалы үчүн биздин мисалы үчүн жылдызыбыз, биздин мындай сыймыгыбыз, Чыңгыздын эмелери дагы, Чыңгыз агабыздын чыгармаларында ушул суроолорго жооп берет да. Адилеттик менен адилетсиздик мисалда, же болбосо согуш темасына эметкенде, катышканда жана бетме бет сыяктуу мисалда, ошонусу аркылуу дүйнөгө алынып атат да. Дүйнө таанып атат анычы. Себеби ал ошол адамзат, мисалы үчүн ал жанагы мамлекеттик чек аралардан аттап өтүп, адамзаттык суроолорго жооп берет да. Жана мамлекет, чек ара деген алкактан сырткары чыгып кетет да. Адабияттын бир эмес артыкчылыгы ошондо да. Ушул жеңип, ошол барьерлердин баарын бардык адамдардын энчисине айланып калышы мүмкүн да, адабий чыгарма. Анан кийин бардыгы тең өзүнүн
мисалы үчүн издеп жүргөн суроосуна жооп тапкандан кийин деп анан значит баардыгы тең ошону окуп сүйүп анан кийин кадырлашат да. Анан калса мындай реалдуу турмуштан көйгөйлөрдөн бул адабиятты бөлүп кароого болбой турган, керек болсо ошо алдыдагы адамзаттын алдындагы көйгөйлөрдү жоопту адабияттан таба турган учурлар көп эле болуп атпайбы мисалы? Ооба. Сабак ала турган. Анан казыркы биздин заманыбыздагы анан айрыкча мисалы үчүн азыр биз өзүбүздү мындайча айтканда жерге түшө турган болсок Кыргызстандын шартында дагы абдан кыйынчылыктар, көп кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрүп атпайбызбы? Өзүбүз 30 жыл болду эгемендүүлүк, өзүбүздүн жолубузду чаап, өзүбүзчө суверендүү мамлекет катары жашап, өзүбүз эметип кетиш маселеси өтө кыйын экенин көрүп атпайбызбы? Ошол шартта мисалы үчүн мамлекет таппай өзүнүн эмесин жолун издеп аткан мезгилде жеке адамдардын тагдыры канчалык болуп атат мисалы биздин шартыбызда мисалы миллиондогон адамдарыбыз чет мамлекеттерде өзүнүн жанагы өз чыйырын таап мындайча жөнөкөй айтканда оокат кылыштын эмесин амалын жасап атышпайбы? Ошондой нерсе болуп атпайбы? Кандайча табыш керек жолду? Өзүңдүн мамлекетиңде табасыңбы? Башка мамлекеттен табасыңбы? Бул чоң мындайча айтканда суроо. Бул суроого жоопту эми турмуш берет да. Ансына азыр дагы биз мурдагыдан да айырмаланып глобализация, ааламдашуу деп атабыз, баардык эмелерге биздин кичинекей мамлекетибиз мисалы үчүн баардык дүйнөдөгү процесстерден четте тура албайт да. Биз аралашышыбыз керек сөзсүз. Мисалы үчүн мынакей кече күнү эле интернет биздин турмушубузга көп аралашкан жок эле. Бүгүнкү күндө интернет, социалдык тармактар булардын баары тең реалдуулук болуп калды да. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн ушул сыяктуу көп маселелер бар да. Ошондуктан канчалык турмуш оор болгон сайын ошол мисалы үчүн жеке адам өзүнүн турмуштагы ордун табыш үчүн суроолор ошончолук мындайча айтканда курч болот да. Ошол курч суроолорго мен ойлойм кайтарып келейин, алхимик дагы жооп табышат го деп ойлойм. Буюрса, Мен студиянын телефондорун эске сала кетейин: 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Жана соц тармактарда, Facebook соц тармагында Биринчи радио баракчасына көрө алсаңыздар болот. Ушул жерден бир угармандан дагы комментарий келип түшүптүр. Болотбек агай Жаманбаева Фатима Жусуповна жазып жатат: кутман таңыңыздар менен, сизге чоң рахмат. Кыргыз тилине которулуп 85 мамлекеттин ичине киргени дейт. Окурмандарга тартуу кылганыңызга эмгегиңиз сөзсүз бааланат деп ойлойм. Өмүрлүү болуңуз. Өтүнүч: Туңгуч Кичи районунун библиотекасына китеп берүүнү эсиңизге алып коесузбу, себеби бизди такай унутуп калышат. Рахмат, ишиңизге ийгилик дейт. Рахмат. Мен жазып алайын, сөз берем сизге. Туңгуч Кичи району Фатима Жаманбаева деген эжекебиз, Ошол жерде жергиликтүү китепканага. Ооба. Негизи ушул Фатима айымдын бизге ушинтип жазып атканынан дагы бир ой суроо дейбизби пайда болот да, Мирлан. Негизи биз кийинки кездерде ошол соц тармактар аябай өнүгүп кетти, интернетти көп пайдаланабыз, интернетсиз жашоо болбой калды деп эле анан китеп окулбай калды дей беребиз го. Бирок кийинки күндөрдө байкасаңар мындай жаңы чыккан же ушундай бир кызыгуу жараткан китептерди издеп, таап, алып окуп аткандардын саны да көбөйө баштады да. Ооба, туура айтасыздар. Бул албетте жаңы келгенде бардык нерселер кызык болуп, эл өтө суктанышып, өтө берилишип эметишет да. Анан мындай өтпөс мындай эмеси түбөлүктүү нерселер да болот да. Түбөлүктүү нерсе Чыңгыз агабыз да ошол нерсени айткан. Бул китеп мындайча айтканда өзүнүн ордун баары сактап кала берет. Албетте ар кандай мындай эмеси болушу мүмкүн, оош кыйыш болушу мүмкүн. Бирок мындан аттап өтө албайбыз да. Ошондуктан бул адам баласынын адам затында ойлоп табылган көп мындайча айтканда акылман эмелеринин бири ушул эмеде. Билимди берүү, башка жолдорду берүүнүн жолу ушул китепте. Ошондуктан мен ойлойм, албетте заманга жараша көпчүлүк интернетке эметип атат. Бул дагы кызыкчылык. Өтө бул убактагы. Китеп деген түбөлүк нерсе деңиз. Ал түбөлүк болот. Анын өзүнүн
окурмандар өзүнүн катмары болот деп ойлойм. Угарман бар экен Мирлан. Кабыл алып коелубу? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Мен сиздерге жакшы маселе баштап атыптырсыз. Баштап атыптырсыздар. Дагы бир суроо өтүнүчүм бар эле силерге. Мына алло? Угатасыз, айтыңыз. Жомарт Бөкөнбаевдин Турар Кожомбердиевдин, Кубанычбек Маликовдин, анан айтор мурунку байыркы чыган кадрлардын жана балдарга жазган, чоңдорго жазган архивде сакталган китептерин чыгарсаңар биз куурадык. Кыргызча баягы биз окуган китептердин эчтекесин таппай калдык. Мен өзүм 80ге келип калган кемпирмин. Биз бала кезибизде аябай сонун китептерди окуйт элек. Азыр бирин таппайбыз. Балдарыбыздын баары эле орусча, англисча болуп кеттик. Эми кыргызча өйгөндүрөлү десек, майда неберелерди. Бир китеп таппайбыз. Библиотекада жок, дүкөндө да жок. Оюңуз кандай? Эми бул чындыгында жана айтып атпайсызбы? Ушул көйгөй жанагы мамлекеттик колдоодон калып калган себебинин эмеси да. Ушул мынакей көрүнүп атат. Окурмандарыбыз да ошол биз айткан нерсеге жооп катары айтып атат өзүнүн көйгөйүн. Мен ойлойм, негизи биз өзүбүздүн жолубузду таап, бардык эме жай-жайына келгенде мамлекет бул тарбия маселесин өзүнүн колуна алат. Тарбиянын бир жолдорунун бири ушул адабиятта. Сөзсүз ошон үчүн адабиятты колдоп, адабият жанагындай чыгармаларды, биздин классикаларды кайта басууга, кайтадан баягы кайталап басууга улам кийинки муун үчүн каражат бөлөт деп ойлойм. Рахмат. Бизде дагы бир угарман бар экен байланышта. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен да талай күлейм. Угуп жатабыз сизди. Мен биринчиден силерге чоң ыраазычылык айткым келип турат да. Но биринчи радиодо ушул китепке маани берип, ушул агайды чакырып, котормош жөнүндө мына бизге маалымат берип атканыңарга силерге чоң рахмат да. Анан бизде Кыргызстанда китеп окубайт деп коебуз. Китеп окугандар абдан эле көп. Ооба. Анан ушундай мына чет эл көлүк жана жазуучунун бразилиялык алхимиктен китебин котордун 1 жылдын ичинде деп атпайм. Мен башынан бери угуп отурам да. Рахмат. Эгерде ушундай кылып силер ушундай азыр эми баягы биз мурда айтса ишенчү эмеспиз. Реклама бул жанагы кыймылдаткыч десе ишенчү эмеспиз да. Ушунту уккандан кийин эл кызыгып аны окуй башташат. Ошо кызыгуу пайда болот. Анан мен айтып атпайм, мен силерге ыраазы болуп атам баарынанчы. Ушу биринчи радиодо ушул теманы көтөрүп, ушул агай чакырып, ушу көңүл буруп атканга ушул жагыначы. Анан Россиянын Эхо Москва деген радиосун жакшы билесиңер, бул реклама эмес, бул керектүү нерсе да. Ооба. Ошондо аптанын бейшемби күндөрү мына бизде саат 3 болот, эртең мененки. Таңкы түнкү да 3. Ооба. Ошол жерде Дмитрий Быков деген бар, мына агай билет болуш керек, Дмитрий Быков деген бар. Ошол дүйнөдө, биле Россияда эмес, дүйнөдө чыгып аткан китептерди ушу бейшемби күндөрү ошол Дмитрий Быков ушу Россиянын китеп окуучуларына, Россиянын Эхо Москванын аудиториясына тааныштырып турат да. Мен да ошону абдан кызыгуу менен угам да. Себеби дегенде дүйнөдө кандай китеп чыгып атса, ошол китептердин атын айтып, анан кичинекей кыска болсо дагы маалымат берип кетет да ошол жөнүндөчү, мазмуну жөнүндө. Абдан кызыгуу пайда болот. Ошон үчүн жанагы агай деле мени калп айтты дебейттир. Россиянын китеп окуучулар абдан дүйнөдө мына барталат да, китеп окуучу мамлекеттердин бирине кирет. Эгерде бизде дагы китепке ушундай көңүл бурула болсо, ошондо жакшы болот эле. Ушундай мына силер көбүрөөк ушундай маани берсеңер, ошого көңүл бурсаңар жакшы болот эле деп ойлойм да. Анан дагы бир нерсени азыр мага чейин бир айым суроо берип кетти. Эмнече мурдагы биздин жазуучулардын китептерин которуп чыгарып, кайерден басып чыгарбайт дегендейчи. Балким чыгарса болот эле, бирок ошол убакта Жаныш Куманбетов, театр таануучу, жакшы билесиңер. Ошол жанагы биз азыр айтып кеткен Жомарт Бөкөнбаевден баштап башка жана классиктерди койгондордун чыгармаларын азыр сындап атпайбы өзүнүн программаларында. Сындап атат да, мисалы анын баардыгы жана идеологияга байланыштуу бир гана коммунисттик партияны жанантип пропагандалоо болгон дегенде ойду айтканда, ошону аны уккандан кийин тескерисинче ошол немелерге жана биздин Жалкар деген жазуучуларга кызыгуу деген тескерисинче кайра пайда болбойт да. Көрдүңөрбү, ушундай нонсенс болуп атат да биздечи. Биз башка өлкөлөрдүн жазуучуларынын мына Болот агайга окшоп ушундай жазуучулар бар, дүйнөгө атаа чыккан деп чыгарып атса, а биздин өзүбүздүн жазуучулардын болсо чыгармаларын мурдагыларды алар деги идеология деп туруп, мындай кайрадан тескерисинче окубаганга неме болуп атат да. Берем Жаныш Куманбетовдун ою андай эместир, бирок
угуп отурган кишинин ою ошондой болушу мүмкүн да. Рахмат. Деги союз убагында жазылган китептердин баары эле пропаганда турбайбы депчи. Анан негизи болот агай, сизге чоң рахмат. Рахмат, сиздин ыраазыңыз. Мен да кошумчалап коеюн сизге. Ооба, айтыңыз. Биринчи радио бул Кыргызстандагы ушундай жакшы самалыктарды негизи дайыма колдоп келет. Мен өзүмдүн башыман өткөн эмени айтайын. 19-жылы мен шахмат залкарлары деген китебимди чыгарып ушундай бет ачар өткөзгөндөн кийин чакырып ушул кыргыз окурмандарына жеткизелик, радио угармандарына жеткизелик деп ушул жерден маектештиңиз. Маек өткөргөнүбүз эсимде да. Ошондуктан биринчи радио дайыма ушул нерселерди колдоп келе жатат, ушул багытында жакшы иш жасап атат деп мен дагы айта алам. Сизге рахмат. Негизи эле мына уктуруубуз да соңуна чыгып калды. Ошол мына китеп окугандар жок деп айтканга болбойт, бар деп Каныбек агай да баса белгилебедиби бизге байланышка чыккан. Ушул жалпы ошол биздин массаны, окурмандарды, калкты ошол китеп окууга тартуунун дагы кандай бир жолдору бар? Китеп окууга тартуунун жолдору көп болсо керек. Ошо алардын бири мисалы үчүн авторлор менен, жазуучулар менен жолугушуу, алар менен мындай бетме-бет отуруп ошолорго өздөрү кызыккан суроолорго жооп алса, жаштарыбыз, окурмандарыбыз менимче бул эмени абдан кызыгат да окуганга. Себеби чындыгында бул эме бир бетке ушул окубайт деген нерсе туура эмес. Өзүнүн окурмандары болот, сөз. Өзүнүн катмарысы бар. Бирок ал балким аз болуп калышы мүмкүн да. Бирок бар да. Бул эмечи кыргыз окурмандары көп эле деп ойлойм да. Чет мамлекеттерден деле кээде ушундай эме суроолор түшөт. Ушундай эме китебиңиз чыккан экен, ошону каяктан алам, кантип тапсам болот деген. Бул көрсөткүч да. Бул демек окушат. Болотбек агай, алхимик жөнүндө баштадык эле жыйынтыктадык. Эми алдыдагы пландарыңыз боюнча кыскача мындай тааныштыра кетсеңиз. Кийинки чыгарманы кантейин деп атасыз? Китеп сүйүүчүлөрүнө эмнени күтсө болот? Эми бул чыгармачылык деген кыйын, мындай татаал маселе экен. Анан кийин айтыш дагы мындай эме так айтыш кыйын да. Бирок биз мындайча айтканда чыгармачыл котормочу катары көмүп эметкен адам өзүнүн мындай өнөрүн таштабайт деп ойлойм. Мен мына жогоруда айтпадымбы? Ушул белорусиялык жазуучу Василий Быковдун чыгармачылыгын абдан терең таазим этем депчи. Ondan keyin anın mıhtı uşul soğuş temasındagı повесттери бар. Balkim ошол бул эми дүйнөлүк классика десем болот, соғыш темасына арналган чыгармалардын бири. Себеби мындан артык, мындан жогорку деңгээлде чагылдырган мен авторлорду кездештире элекмин. Ошондуктан балким ошол адамдын повесттерине, Василий Быковдун повесттерине да кайрылам деп ойлойм. Ойлойсуз. Рахмат сизге, ийгилик каалайбыз. Урматтуу радио угармандар, биздин студияда журналист, котормочу Болотбек Жумабаев агайыбыз болду. Биз Болотбек агайдын жаңы эле которгон мына бул Алхимик деген романы жөнүндө сөз кылдык. Кудай буйрса дагы чыгармачылыгыңыз жөнүндө сөздөр алды да. Бүгүнкү уктурууну Мирлан Айталы жана Талайгүл Чабдарова алып бардык. Жана режиссердук пультта Бакыт Ашарахманов менен Азиз Чокморовдор иштеди. Саламатта калыңыздар.